Başı менен жерди сүздүрүп, жоокерлерди 4 аяктатып, 2 катар тургузуп алып, сөгүп сагып жаткан окуя боюнча учурда териштирүү иштери уланууда. Бул жагдай Чүй облусундагы ОКМдин номер 86-123 аскер бөлүгүндө орун алып, кызмат өтөп жаткан жоокерлер кысымга алынган. Бул боюнча аскер прокуратурасы уруп сабап, кыйноо негизинде иш козгогону кабарланды. Ишти иликтөө Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына тапшырылып, анын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөргө юридикалык баа берилет. Жагдайды толук жана ыкчам иликтөө үчүн зомбулукка кабылган жоокерлер аталган прокуратурага чакырылып, тергөө алардын катышуусу менен жасалууда. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги уставдык жана кызматтык тартип бузулган бул факты февраль айында болгонун маалымдады. ОКМ министри Бойбек Ажикеевдин тапшырмасы менен тийиштүү кызматтары ыкчам ички иликтөө иштери жүргүзгөнүн билдиришти. Ошондой эле жогорудагы видео элге тарап кеткенден кийин министр өзү жана анын биринчи орун басары Мамбетов менен аталган бөлүккө барып, балдардын ата-энелери менен жолуккан. Бизге чейин ошо солдат материалдерге айткыла, калыс адамдарга айткыла. Кабар сөзсүз түрдө бизге жетиш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Анан силер канчалык унчукпай койгон болсоңор, эми обаякы четтен эле бири-бириңерге ябеда кылып, же бир обаякы сөз ташып бирдеме деп аткан жокмун, ага чакырып аткан жокмун. Бирок ошондой силерге гуман бир какой-то бир түшүнүксүз иштер болуп аткан болсо, сөз түрдө жеткизгиле. Ооба, чара көрүү иш козголгонго бул видео чыкканга чейин эле болгон. 21 апрелде ошо мен буйругумду чыгарып, ошо чаралардын баарын чыгарып берип атабыз. Ал ошол командирине дагы, анын орун басарларына, ошол экил батальондун командирине, анын орун басарына жана ошондой эле бул Жолдук Улуулу менен жанагы прапорщикке ошондой тиешелүү чаралар көрүлгөн учурунда эле. Иш-чаралар эми аскер бөлүктөрдө ар дайым эле жүрүп келет. Буга чейин да жүрүп келген атайын ошол экил жеке курам менен иштөө боюнча ошол эки батальондук деңгээлде орун басары бар атайын. Аскерлердин мындай кысымга кабылышына байланыштуу президент Садыр Жапаров тарабынан ОКМ министри Бойбек Ажикеевге катуу сөгүш берилди. Президент окуяны ар тараптуу жана объективдүү иликтөөнү тапшырганын президенттин маалымат катчысы Аскат Алагозов билдирди. Өлкө жетекчилиги күч түзүмдөрүндө мыйзамдуулукту жана тартипти чыңдоо, аскердик кызмат өтөө үчүн тийиштүү шарттарды түзүү, анын кадыр-баркын жогорулатуу, жаштарды мекенчилдик жана мамлекетти сыйлоо духунда тарбиялоо саясатын ыраттуу жүргүзүп келет. Мунун фонунда аскердик кызматтын ар намысына шек келтирген жана элдин ишенимин кетирген учурлар жол берилгис болуп саналат. Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык тиешелүү органдар бул окуя боюнча ар тараптуу жана объективдүү иликтөөнү камсыздап, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде катуу жоопко тартылышы керек. Кысымга кабылган аскерлердин тасмасы учурда коомчулукта жана социалдык баракчаларда желдей тарап чуу жаратууда. Мындай окуялардан улам аскердик кызмат өтөөгө элдин ишеничи солгундап, ушул сындуу ачыкталбай калган дагы далай фактылар орун алып жаткандыгын билдиргендер бар. Айрымдар министрдин кызматын тапшырууну талап кылса, айрымдары кыйноого алгандар жазага тартылышы керек экенин социалдык түйүндөрдө жазып жатышат. Бардык аскердик бөлүктөрдө ушундай көрүнүш болсо керек. Муну чыгарбаса мындай көрүнүштөр улана берет болчу. Министр эмне олтурат жалдырап, бүт аскердик бөлүмдөрдү күн-түн кыдырып иштебейби? Балдар ушундай корду көрүп жатса, аскерге деле баргысы келбейт да. Аскерлерге корду көргөзгөн эргулду эл алдына чыгаргыла. Дагы деле беспредел армияда. Билинмегени дагы канча бармак басты, көз кысты болуп жатат дагы деле. Бул азыркы өнүгүп аткан интернет аркылуу эле бир эки нерсени көрүп калабыз. Көрүнбөй ичинде жасап жаткан нерселер толтурада. Ошондуктан буну ички системасын дагы бир сыйра тереңдетип, укук коргоо кызматкерлери тарабынан тергелип иргелип чыккандан кийин андай нерсенин баардыгын мындай бир чекит коюш керек. Себеби бир нерсе менен азыр бүттү деп туруп биз баягы мындай бир жыйынтык чыгарып коюш болбойт. Себеби деген ал жака бир эле адам иштебейт да, миңдеген биздин мекендештер иштейт. Ошондуктан ар бир кыргыздын жараны андай жапа чекпеш керек. Эгерде биз ошондой нерселерди кыла берген болсок, бүгүн мекенди коргоо үчүн биздин мисал деген баягы карапайым эл арасынан барат да. Бирок кайсыл биздин кыргызстандыктар ошол жака биздин бир туугандардын балдарын жөнөтпөйт эч ким. Ал жака баргандан кийин ушундай дедовщина болот экен, ушундай баягы жаман ден соолуктарына зыян алып келген нерселер болуп калат экен деп коркунуч пайда болот, ишенич жок болот дагы, анан бул коомчулук ичинде дагы бир чоң көйгөй жаратат. Белгилей кетсек, буга чейин 2022-жылы ОКМдин жоокери сабалып, товарсыгынан операция жасалган. Окуя боюнча кылмыш иши ачылып, тергөө иштери жүргөн. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.